Аймактарды өнүктүрүү жалпы мамлекеттин гүлдөп өнүгүүсүнүн экономикалык негизи. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Жалал Абад жана Ош облусуна жумушчу сапары менен барып, анын алкагында ал облустардагы социалдык объектилеринин курулуштарынын жүрүшүн көрүп келди. Жалал Абад аэропортунда жаңы аэровокзалдык комплекси ачылып, көпүрөлөр салынып, мектептердин курулушу жүрүүдө. Өкмөт башчы калкты кооптуу аймактардан көчүрүү жана жаңы массивтерди өздөштүрүү иштери менен таанышып келди. Өткөн жылы жазында Ош облусуна караштуу Өзгөнтүн Зергер айыл аймагында Аюсай кыштагында жер көчкү жүрүп, 7 үй бүлөнү басып, 24 адам абат болгон. Каргаша болгон айыл тургундарына тез арада көчүү тууралуу 1 ай мурун эскертүү берилген. Бирок көпчүлүк жарандардын көчө албаганы мал чарбасына, жайытка байланыштуу эле. Кырсык болгон жерге президент Сооронбай Жээнбеков өкмөттү жетектеп турганда өзү барып, кесепетин жоюу боюнча бардык керектүү чаралар көрүлүшү, жабыркагандарга жардам берүү иштери жана ыкчам түрдө жергиликтүү тургундарды коопсуз жерге көчүрүү тууралуу тапшырмаларды берген. Өзгөн облусунун эли мындай кооптуу тилкелерде жашоонун улантуунун тобокелчиликтерин билип турушат. Бүгүн Аюу айылынын тургундары Ош облусунун Ана Кызыл жана Ынтымак айылдарына көчүрүлүп жатат. Бирок калкты кооптуу зоналардан көчүрүү иштери дагы улантыла берет дейт Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен. Республиканын аймагында 4500 үй бүлөнү кооптуу аймакта жашап келишет. Ошо 4500 үй бүлөнүн ичинен 2300 үй бүлө бул 2017 жылга чейинки 1 январга чейин өкмөттөгү тизме боюнча тизмеге киришкен сууду алуу боюнча бул ушу 2300 үй бүлө суудасын же болбосо жер тилкесин ала элек үй бүлөлөр. А эми калган 2200 үй бүлө болсо убагында жер участкасында алышкан өкмөттөн акча каражатын, суудаларды, субсидияларды алып, бирок кооптуу аймактарда жашап келген үй бүлөлөр. Учурда электр жарыгын киргизүү, ичүүчү таза суу менен камсыздоо, билим берүү объектилерин жана тийиштүү жол инфраструктурасын куруу иштери жыйынтыкталууда. Өзгөн районундагы өзгөчө кырдаалдардан жабыркаган социалдык объектилерди калыбына келтирүүгө өкмөт тарабынан жалпысынан 370 миллион сом бөлүнүп берилди. Анын ичинен 4 айылды таза суу менен камсыз кылууга 101 миллион сом бөлүндү. Жаманадыр жана Ана Кызыл жаңы конуштарын электр энергиясы менен камсыз кылууга 40 миллион сом бөлүндү. 5 мектептин курулушуна 226 миллион сом бөлүндү. Мектептин курулуштары уланууда. Мисалы, Ана Кызыл айылында 275 орундуу орто мектептин курулушу 60% аткарылды. Бул Аюу айылынан көчүрүлгөн эл үчүн курулуп жатат. Жаңы окуу жылына ушул мектептерди тапшырабыз деген ойдобуз. Ал эми электр энергиясы боюнча да былтыр эле ошол кырсык болгон мезгилде эле биринчилерден болуп ушул электр энергиясы тартылып, ошол участкаларга берилген да. Бүгүнкү күндө электр энергиясы боюнча да проблема жок. Ана Кызыл жаңы конушун таза суу менен камсыз кылууга капиталдык салымдар беренесинен 30 миллион сом бөлүнүп, 100 метр куб жана 500 метр куб резервуарларын курулушу 100% аяктап, Ана Кызыл жаңы конушунун тургундары таза суу менен камсыз болушту. Долбоор боюнча 35 кудуктун 16сы орнотулду. Курулуш быйыл дагы уланат. Жумушчу сапардын алкагында премьер-министр Ош районунун Кеңсай тилкесинде болду. Аталган массив калк арасында жер тартыштыгы жаралгандыктан 1624 гектар жеке турак жай курууга өткөрүлгөн. Кеңсайдын башкы планы иштелип чыкты. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевке 30 тилке турак жай курууга бөлүнгөндүгү тууралуу маалымат берилди. Мында техникалык жол салынып, суу үчүн резервуарлар даярдалган. Региондорду өнүктүрүү жылында бул иш-аракеттерди өз мөөнөтүндө бүтүрүү маанилүү. Аймактарды өнүктүрүү жалпы мамлекеттин гүлдөп өнүгүүсүнүн экономикалык негизи, деди премьер-министр. Мисалга, Жалал Абад эл аралык аэропорту жаңыланды, учуп келүүлөр үчүн зал таанылгыс өзгөргөн. Өкмөт башчы маалымдагандай, 2017 жылы 10.950 ички авиакаттам катталып, бул 2016 жылдын көрсөткүчүнө салыштырмалуу 1944кө жогору саналат. 70%дан ашык бул айыл жерлеринде жашайт. Ошо 70% айылыбыз, элибиз жашаган жерлерге өнүктүрүү боюнча өзүнчө программа кабыл алган. Аны бардыңыздар, уктуңуздар, региондорду өнүктүрүү боюнча. Эгерде биздин айылыбыз күчтүү болсо, региондорубуз күчтүү болсо, мамлекетибиз күчтүү болот. Мына ушул региондорду өнүктүрүп, ар бир областка өзүнчө авиакаттам болсо, жаңы жолдор келсе, биздин экономикабызга абдан чоң салым кошулат, анан жарандарыбыздын турмушу оңолот.
Мухаммедкалый Абылгазиев премьер-министр кызматында атамекендик транспорттук тармакты, анын ичинде авиациялык тармакты өнүктүрүүгө чоң көңүл бурулаарына ишендирип кетти. Премьер-министр белгилегендей, өкмөт тараптан мындан ары карай авиациялык тармакты өнүктүрүү үчүн тийиштүү шарттар түзүлмөкчү. Алтын өндүрүү тармагы атамекендик экономиканын стратегиялык сектору катары саналат. Анда өтүп жаткан бардык процесстерди максималдуу түрдө ачыктыгын камсыздоо зарыл. Мындай пикирин премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргыз алтын башкармалыгынын төрагасы Алмаз Алимбековду кабыл алып жатып айтты. Өкмөт башчы пайдалуу кендерди иштетүүдө жергиликтүү калк арасында кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнүн маанилүүлүгүн баса белгиледи. Мухаммедкалый Абылгазиевдин айтымында аталган процесстин ачыктыгын камсыздоо өлкөнүн инвестициялык беделин чыңдоого өбөлгө түзөт. Премьер-министр Макмала алтын кенинин социалдык багытын эске алуу менен анын ишин узартуунун маанилүүлүгүн белгиледи жана Кыргыз алтындын жетекчилигине ыкчам тартипте Макмала алтын кенинин мындан аркы иши тууралуу сунуш киргизүүнү тапшырды. Премьер-министр жана Швейцария улуттук банкынын башчысы Томас Йордан Кыргыз-Швейцария кызматташуусун өнүктүрүү келечегин талкуулашты. Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргыз өкмөтү региондорду өнүктүрүү жылынын алкагында жерлерде социалдык экономикалык көрсөткүчтөрдү жакшыртууга басым жасоону максат койгонуна өзгөчө көңүл бурду. Швейцария улуттук банкынын төрагасы аталган аракеттердин актуалдуулугун белгиледи. Ал өкмөттүн стратегиясы кыйла ишенимдүү жана так позицияга ээ экенин белгиледи. Ишке ашырылып жаткан долбоорлор тууралуу айтууда биз Кыргызстандын улуттук банкы менен чектелбей турганыбызды айткым келет деп белгиледи Томас Йордан. Мухаммедкалый Абылгазиев өлкөнүн энергетикалык тармагындагы негизги артыкчылыктарды жана көйгөйлөрдү белгиледи. Өкмөтүнүн биримдик ишеним жана жаратмандык программасында энергетика тармагында конкреттүү максаттарды алдыга коюлгандыгын баса белгиледи. Кыргыз Республикасынын президенти, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеш тарабынан биздин өкмөттү чоң колдоого алышынан улам алдыбызга чоң милдеттер коюлууда. Ошол эле учурда элибиздин бизге болгон ишеничи, үмүтү абдан чоң, күтүүсү да абдан чоң деп эсептейм. Өкмөттүн ишеним биримдик жаратмандык программасы өзүнүн алдына кагаз жүзүнө кала турган эмес, иш жүзүнө аша турган, элибизге, коомго көрүнө турган милдеттерди койду. Айрым жетекчилердин шалаакылыгы борбордук тургундарынын катуу суукта жылуулуксуз калуусуна алып келди деп билдирди премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттүн кезектеги жыйынында. Күн тартибинде 2017-2018 жылдардагы күз-кыш жылытуу мезгилинин жыйынтыктары жана 2018-2019 жылдардагы күз-кыш мезгилине даярдык көрүү каралды. Өлкөнүн ири энергетикалык объектиндеги акыркы авария бүтүндөй тармактагы системалык көйгөйлөрдү ачып көрсөткөн, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Менин оюм боюнча ушул рыноктук механизмди энергосистемага кирбесе, бул баягы социалдык маселе кылып, анан жана коррупциялык жолдор менен иштөө улана берет деген ойдомун да. Муну баарыбыз тең түшүнүшүбүз керек. Мына областтын жетекчилери отурат. Экономика системасында иштегендер отурат. Кайсы жерде атаандаштык бар жер өнүгүп атат азыр. Атаандаштык бар жер өнүгөт. Монополия болгон жерде сөз коррупция бар да. Монополияга каршы кызматыбыз так иштеш керек ал үчүн. Жанагындай көрүнүштөр болбош үчүн. Мына азыр билип атабыз, биз өзүбүз эл тарифке шылтыгашкан менен, бирок эл салыктан төлөнгөн акчалар менен, же болбосо башкадан карыз калган акчалар менен азыр төгүлүп келет. 107 миллиард сом азыр биз энергия системасы боюнча карызыбыз бар да, ушундай түшүнүк. Биз ушул боюнча иштешибиз керек, урматтуу энергетиктер. Буга байланыштуу Мухаммедкалый Абылгазиев 2018-2019 жылдардагы күз-кыш мезгилине тиешелүү түрдө жана тыкыр даярдык көрүүнүн өзгөчө маанилүүлүгүн белгиледи. Азыр биз тариф жөнүндө сөз кылып атабыз. Эгерде бизде жанагындай көрүнүштөр болсо, ТОсу жокту мына бүгүн да салып атасыз. Балким ал баягы өндүрүшкө лайыктуу, убакытка үлгүрөлү деген нерсе менен болуп атат. Бирок биз кайра эле баягы жолго баратабыз. Ошондуктан элдин ишеничи болмой тариф жөнүндө сөз кылган мен айдым туура эмес. Миллиондогон доллардар жөнүндө сөз болуп атса, эртең 10 тыйын, 15 тыйын кошуп төлө десе элим эмне деп айтат? Туура. Мына мен өкмөт башчысы катары оюм ошондой. Ачыктыкты алып келмей системага тариф жөнүндө сөз болбош керек. 36 тыйындан компаниялар алып,
башка жакка барып 1 сомдон 1 сом 50 тиынден сатып атканды кантип айтабыз биз? Ошондой эле өкмөт башчы ресурстуу региондорду өнүктүрүүгө багыттоо керектигин белгиледи. Ал акыркы жылдары өкмөт тараптан жол, ирригациялык инфраструктураны жакшыртуу, ошондой эле билим берүү жана медицина объектилерин куруу боюнча чаралар кабыл алынып жатат дейт премьер-министр. Саламатсыздарбы, эфирде Кыргыз өкмөтүндө берүүсү. Биз бүгүн кооптуу аймактардан калкты көчүрүү тууралуу маек курабыз. Бизде конокто өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Сарыбашев Талабек Насырбекович. Кош келипсиз. Былтыр ушул убакта Өзгөн районунда аябай катуу кырсык болду. Быйыл болсо ошол кооптуу аймактардан элдерди көчүрүү иштери кандай жүрүп жатат? Былтыр мына 2017 биздин Ош областында жыл ичи 93 өзгөчө кырдаалдар катталды. Бүгүнкү күндө ушу 3214 үйдүн үй бүлөнүн 1822си көчүрүлүп чыгышты. Аларга мамлекет тарабынан жеңилдетилген суда акча да берилген, жер тилкелери да ажыратылып берилген да. Ал эми 299-300гө жакыны мамлекет тарабынан жардамдаган элек, жер тилкелерин алып элек да. Бүгүнкү күндө жалпы биздин Ош областында 1391 үй бүлө ушул кооптуу аймактарда жашап келип атышат да. Бүгүнкүгө чейин дагы ушул иштерди биз улантып атабыз, эскертүүлөрдү берип атабыз, жерине чейин барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бирок ошол айтып кете турган болсо, Өзгөн районундагы ушу Айсай айылында бүгүнкү күндө дагы ошол кооптуу аймакта жашап жаткан үй бүлөлөр бар да. Мына Айсай айылында эле ошо кырсык болгон жерде 106 үй бүлө көчүрүлүүгө тийиш болсо, бүгүнкү күндө 48 үй бүлө такыр мына көчпөйбүз деп отказ берип атышат да. Биз бир топ жолдо эскертүүлөрдү бердик, ошо жерине чейин барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз, ошо отказ кылып атышат да. Бирок ошого карабастан биз атайын тапшырмаларды берип, биргеликте ошо жергиликтүү жетекчилер менен, айыл өкмөт акимдери менен биргеликте иш алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө биз сот органдарын өткөзүп бердик да. Сот органдарын өткөзүп бердик. Ар бир район боюнча ушул кооптуу аймакта жашап аткан үй бүлөлөр боюнча. Бүгүнкү күндө ошол соттун чечими дагы Өзгөн району боюнча 48 жаранга соттун чечими чыкты. Ошол кооптуу аймактан көчүрүү боюнчачы иш-чаралар уюштурулуп атат. Ал эми өзүңүздөргө маалым болгондой, ошол эле май айында дагы 4-5 май айларында числосунда Чоң Алай районунда дагы жер титиреп, ал жерде дагы 642 үй ушул 4-5 даражадагы деп жараксыз акыбалга келген да. Аны дагы ошо кышка калтырбай ушул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнөн бизге тапшырмалар берилип, жардамдар берилип, ошол кезинде ошо 2017 кыш айларына калтырбай ошол 642 үй бүлөнүн 505-ин бүтүрүп, толук ошо үйлөрүнө киргиздиргенбиз да. Калган бүтпөй калган үйлөрдү дагы бүгүнкү күндө улантылып атат. Ушул жардамдарды алышкан мамлекет тарабынан дагы бир топ жардамдарды алышылды. Мына элибизден дагы ушул жардамдар түшүп, Өзгөн району боюнча дагы 29 миллион сомго жакын акчалар түшкөн. Аны дагы биз 3 этап менен ушу элдерге бөлүштүрүп бердик. Ал дагы жардам болду. Анда эми жетпей калгандарына да мамлекет тарабынан узак мөөнөттө 7 жылга 7% менен дагы 28 миллион сом акча, жок, жалпы 63 миллион сом акча Өзгөн район жарандарына узак мөөнөттө кредит дагы берилди да. Ошондой эле жардамдар Чоң Алай районунун халкына да жардамдар берилди. 7% менен 7 жылдык мөөнөттөгү акчалар. Ал эми биз дагы ушул өзүбүз демөөрчүлөр менен иш алып барып бир топ жарандарыбызга жардам бердик. Ушул строй материалдарды, курулуш материалдарын дагы арзан баада ушул жерине чейин Чоң Алай районуна 4500 тоннага жакын цемент жеткизип бердик. 4000 тоннага жакын Өзгөн районуна ташып бердик. Арматураларды ташып бердик 150 000 тоннага чейин. Ошол кирпичтерди ташып берип аттык. Бир топ жардамдар берилди. Такыр мындай колунда жок кыйналган үй бүлөлөргө ошо демөөрчүлөр тарабынан дагы жардамдар жакшы болуп атты да. Бүгүнкү күндө ушул иштер дагы улантылып атат.
аюу айылында 48 үй бүлө калды деп атпайсызбы? Негизи азыр ошол айылдын жашоочулары кайсыл башка айылдарга көчүрүлүп жатат да? Толугу менен ал айылдардын инфраструктуралык шарттары даярбы, жолдору, электр чубалгылары, мектептер курулуп жатабы? Ошол тууралуу да маалымат бере кетсеңиз. Ушул жер кырсык болгондон кийин эле биз тиешелүү документтерди тууралап Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө кат жолдогонбуз. 2017 жылдын 30 майында номер 313 токтом менен 208 гектар жер трансформация болуп берген, жасап беришкен. Ошол эки участкада бул Өзгөн районунун Кароол айыл өкмөтүнүн Жаман Адыр участкасынан, ал эми Төрткөл айыл өкмөтүнүн Ана Кызыл участкасынан, бүгүнкү күндө 1555 үй бүлөгө биз жер тилкесин беришибиз керек болсо, ошол 1039-ун бүгүнкү күндө ошол кооптуу аймакта жашаган үй бүлөлөргө бөлүштүрүп бердик да. Ошол өкмөт тарабынан ошол кезде мына өзүңүздөр билесиздер, азыркы президент Урмат Сурмашевич премьер-министр эле убагында өзү дагы жерине чейин барып көрүп, ошол өкмөт тарабынан жардамдар берилип, бүгүнкү күндө ошол жерде толук кандуу иштер жүрүп атат. Мына эң биринчиден биз ошо генплан түзүп, ички жолдорун ошо мамлекет тарабынан акчалар бөлүнүп жасап берди. Андан сырткары мына электр энергиясы боюнча дагы мамычалар коюлуп, 400 киловатты кубаттуулугу болгон трансформаторлорду дагы убагында алып берип, светтерди тартып бердик. Андан сырткары мына инфраструктурасына да токтолуп кете турган болсок, мына СОС объектилер убагында былтыр башталган. Эки Ана Кызыл участкасында дагы 275 орунду мектеп башталган. Бүгүнкү күндө чатыры жабылып, шыбак иштери бүттү. Кудай буюрса, жаңы окуу жылына беребиз деген ойдо турабыз. Кечээ мына жаңы өкмөт башчыбыз Мухаммедкалый Дүйшөкеевич да өзү барып, ошол болуп аткан иштерди жеринде көрүп келди. Ошондой эле мына Ынтымак участкасында дагы, мурунку Жаман Адыр участкасында дагы жаңы 275 орунду, ал жерде дагы 65 миллион сомдук мектеп бүгүнкү күндө курулуп атат да. Анын дагы толук үстүлөрү жабылып, крышалар жабылып, спорт залдын бүгүнкү күндө ошол тамы жабылып атат, шыбак иштери бүткөн. Бул дагы Кудай буюрса биз тапшырма берип атабыз. Жаңы окуу жылына чейин толук бүткөрүп, мына быйылкы сентябрь айына ишке беребиз деген ойдо турабыз. Таза суу менен камсыз болушканбы? Таза суу менен эки участка тең толук мамлекет тарабынан акчалар бөлүнүп берилген. Подрядчиктер толук былтыр эле ошол убагында эле Жаман Адыр участкасына суу берилген. Ал эми Ана Кызыл участкасына дагы былтыр берген, бирок бүтпөй калганына байланыштуу кээде токтоп туруп аткан. Быйыл дагы мына бүтпөй калган жерлерин толук жасап, азыр бүгүнкү күндө ошол көчүп барган калкыбыз, элибиз суу ичип атат да. Андан сырткары мына ирригация маселесине токтолуп кете турган болсок, ошол Жаман Адыр участкасында дагы былтыр убагында сууну берилип турулду. Ал жерде атайын насостук станция иштеп атат. Анын кеткен каражаттарын да ушу мамлекет тарабынан төлөп берилип атты да. Бүгүнкү күндө суу дагы толук келип атат. Ана Кызыл участкасында болсо ал жерде көйгөй болгон. Ал жерде дагы биз өкмөткө кайрылып, жалпы сметалык баасы 35 миллион сом сураганбыз. Анын да өкмөт тарабынан бөлүнүп берилди. Бүгүнкү күндө акчалары толук чечилип, мына кечээ биринчи этабы мына быйылкы жылы берилди. Мына кечээ Мухаммедкалый Дүйшөкеевич өзү да күбө болду. Иштери уже бир жума мурун башталды да. Алар да сөз берип атат, бизге 1-августка чейин толук ошол каналды ишке беребиз деген. Кудай буюрса ошол эки участкада тең мамлекет тарабынан жасала турган иштер бүгүнкү күндө толук жасалып атат десем мен жаңылышпайм. Сиз айтып кеттиңиз, ошол бир топ эле адамдарга, кооптуу жерде, аймактарда жашагандарга жер участоктары буга чейин бөлүнүп берилген, судалар берилген деп. Бирок эмнегедир көбү ал жактан көчпөй жатышат да. Анын себеби эмнеден болуп атат? Маалыматтык иштер жүрүп жатты беле? Эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жашаган жеринден таштап кетиш өтө оор экен да. Себеби көнгөн жер деп атпайлыбы?
Бул иштер эскертүүлөр өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 2002 жылдан баштап берилип жүргөндө, мына биз анализ кылып көрдүк. Ал жерде кагаз түрүндө берилген эскертүүлөр пачкалап болуп кеткен да. Эч ким мындай ошо жашаган жерди таштагысы келген эмес. Ал жерде биздин тоолуу аймактар, мал жан өлбөз, ошол жерде малдарын таштап, жайыттарын таштап кете алган эмес да. Бирок былтыркы кырсыктан кийин биз буга катуу көңүл буруп, айла жок ушул сот аркылуу болсо да мажбурлап чыга турган чечимдерди кабыл алып атабыз да. Бүгүнкү күндө дагы бул иштер оор болуп атат. Ушул жашаган жерин таштап кетпейбиз деген талаш тартыштар болуп атат да. Бирок ошого карабастан биз такай көзөмөл алып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Себеби эле ошол өзүнүн көнгөн жерин таштабайбыз деп атышат да. Сизге убактыңызды бөлүп, бизге келип кеткениңиз үчүн чоң рахмат. Биз бүгүн кооптуу аймактардан калкты көчүрүү иштери тууралуу маек курдук. Маектешкен мен Жеңишгүл Шабданбекова. Саламатта калыңыздар.